Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme aslih lana niyyatina ve zurriyatina ve ahsinna hitamana ya rahman rahimin. Bugünkü sabagыбыз kıyamattın 10 çoң belgisi tuuralı bolot. Kıyamat gün bul öte uluu gün. Kur'an-ı Kerim'de kıyamat günün Allah Taala bir kança atlar menen atagan. Бұл қиямат күнін ұлылығынан ұлан Аллах Таала ал күндің ишараларынан, белгілерінен, алдын ала бұл отырған белгілерінен бізге хабарлаған. Құранда бұл қиямат күні менен Аллах Таала анттаған. Қияматтың кичине белгілері бар, жана чоң белгілері бар. Қияматтың кичине белгілерінен 90% ишке ашып болған. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir ayet düştü. 1400 yıl aldın. Allah Taala aytat: "İqtarabatis sa'atu ve enşaqqal qamar." Adamlardan esep kısap saati jakındadı. Jana ay ekiге bölündü. Jana başka bir ayette aytılat: "İqtaraba lin-nasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun." Adamlarga esep saati jakındaştı. Alar bolsa Allah Taala'dan 100 burgan avalda kaydıger жүрүшөт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men kanday kuanıp sүйүнүү мүмкүн сур ээси периште. Периште сур ээси болгон периште сурду оозуна алып келген болсо." Бул сөздөр туғандар қашан айтылған эле? 1400 жыл алдын. Иш мына ушундай абалга келип калган. Биз кыяматка өтө жакындашып калганбыз. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариатты алып келүүсү, рисалатты алып келүүсү, ал кишинин пайгамбарлыгы бул кыяматтын кичине аламаты, кичине белгиси болуп саналат. Жана кыяматтын 10 чоң белгиси бар. Булар кайсылар? Мен аларды кыскача түшүндүрмө берип санап өтөйүн. Силер бул дүйнөнүн акыры кандай болуусун билип алууңар үчүн. Алардын биринчиси жалганчы Масих, Даджалдын чыгуусу. Даджал бул bir көзү көр болгон, сокур болгон киши. Жана fitnalardan en çoğu bolup sanalat. Jana hadiste aytılат: adam balası kıyamatqa çeyin Daccal'dın fitnasınday fitna körgön emes deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öz ümmetin Daccal'dan eskertpegen, anın fitnasından eskertpegen bir de bir peygamber bolgon emes. Her bir peygamber öz ümmeti mına uşul Daccal'dan jana anın fitnasından eskertken. Allah Taala Daccal'dan anın fitnasından özü saktasın. Daccal yer yüzünde 40 gün kalat deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bul kündör arkanday bolot. Al yer boylup, yer aylanıp jüre berет. Al bir yerge bargan kezde bir günü bir yılday bolot. Azırkı kezde kündörü uzun gün bolgon gün barбы? Ova бар. Мына ушундай жерлер бар. Күн айлап батпайт. 6-7 ай күн батпайт. Daccalдын bir күнү bir жыл боло турган жерге барат. Daccal bir күнү bir жыл боло турган жерге барат. Күн bir ай боло турган жерге барат. Жана күн bir апта боло турган жерге барат. Калган күндөр болсо биз жашап турган күндөрдөй эле болот. Ошентип ал көп уақытын біз жашай турган күндөр сыяктуу эле өткөрөт. Ал жамандыктар кылып жерде бузукулук таратат. Адамдар дини менен сыналат, иманы менен сыналат. Аллах Таала ага мына ушундай мүмкүнчүлүк берет. Даджал адамдарга жерде мужизалар көрсөтөт. Бул нерседе Аллах өзү бекем кылган пенделер туруштук беришет. Daccal'dın fitnası çoğun bir musibet bolot.
Ал bir insandын алдына келип, андан сурайт. Бул атаңдын кабырыбы десе, ал ооба дейт. Даджал кабырга урат, андан адам чыгып келет. Ал чыгып келген адам, анын атасы болбойт. Анткени өлгөн инсан кыяматка чейин кайтып келе албайт. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде дагы айткан. Кур'ан аяттарын жана хадистерди түшүнсөк, адам баласы кыямат күнү гана тирилет. Ал кабырдан чыккан атасынын кейпинде, атасынын сүрөтүндө чыккан шайтан болот. Ал кабырдан чыккан атасы сүрөтүндөгү шайтан Даджалга ерчи деп айтат. Бул өтө чоң фитна болот. Ал жерде 40 күн калат. Жана айтканыбыздай, bir күнү 1 жылдай болот, bir күнү 1 айдай болот, bir күнү 1 аптадай болот. А калган күндөрү силердин күнүңөрдөй эле болот дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондо кыяматтын экинчи бир аламаты пайда болот. Иса алейхиссаламдын түшүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ал Дамасктын чыгыш тарабындагы ак минаретке түшөт. Ал жерге периштелердин канатына асылган абалда түшөт. Багымдат убактында адамдар багымдат намазын окуу убактында түшөт. Ага о Аллахтын пайгамбары, имамдыкка чыгыңыз деп айтышат адамдар. Ал адамдарга имам болуудан баш тартат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнө урмат көрсөтүп имамдыктан баш тартат. Ал пайгамбар болсо да имамдын артынан иктида кылып намаз окуйт. Иса алейхиссаламдын вазифасы эмне болот? Иса алейхиссалам жерде 7 жыл болот. Анын биринчи вазифасы, милдети Даджалды табуу болуп саналат. Анын фитнасына чекит коюу үчүн аны издей берет. Акыры аны Палестинада таппайынча. Акыры аны Лут шаарынын дарбазасынын алдында табат. Даджал кайсыл жерден чыгат? Ал Исфахандан чыгат, Ирандан чыгат. Ал кайсыл жерде өлөт? Анын өлүмү Палестинадагы Лут дарбазасынын алдында өлөт. Бул нерсе сизге эч бир нерсени түшүндүргөн жокпу? Иранда Рафизи шиялар жашашат. Палестинада азыр яхудилер жашашат. Ал Рафизилердин жеринен чыгып, ал яхудилер турган жерде өлөт. Жөөттөр турган жерде өлөт. Демек, Рафизи жана яхудилер дайыма бирге, ошондуктан булар сырткы көрүнүшүндө бири-бирине душман көрүнгөнү менен алар дос эле, бири-бирин колдойт. Даджал чыккан убакытта аны 70 000 яхуди жөөт күтүп алат. Алар жер жүзүндө жамандык таратышат, бузукулук кылышат. Иса алейхиссалам аны Даджалды Лут дарбазасынын алдында жолуктурат. Даджал Иса алейхиссаламды көргөндө туз сууда эригенде эрий баштайт. Бирок Иса аны баары бир аны колго алат. Аны өз канжары менен уруп айтат: "Мен сага ушундай бир сокку беремин, сен андан кутула албайсың" дейт. Ошентип Иса алейхиссалам Даджалды өлтүрөт. Кийин Иса алейхиссалам жашоосу уланат. Ал адамдарды Аллахтын динине, Аллахтын таухидине чакыра баштайт. Иса алейхиссалам адамдарды динге дават кылып турган кезде Зулкарнайн орноткон дуал бузулуп кетет. Яжуж мажуждөрдү тосуу үчүн курулган дуал бузулат. Демек, бул кыяматтын 3-чү бир аламаты. Дуал бузулгандан кийин, жанагы тосмо бузулгандан кийин биринин үстүнөн бири суудай болуп агып чыгышат яжуж мажуждер. Алар ушунчалык көп болушат. Алар ушунчалык көп, алардын санын Аллах билет. Bir köl бар, анын аты Табария көлү дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Табария көлү Палестинанын чыгыш тарабында жайгашкан, анын узундугу 30 километр. Ени болсо болжол менен 4 километр. Анын жалпы аянты 120 квадрат метр. Ар бир яжуж мажуж көлдүн алдынан өтүп жатып суу ичишет. Алардын акыркысы келгенде бул жерде качандыр бир кезде суу болгон экен деп айтышат. Алар бардык сууну ичип болушкан, жана көл куруп бүткөн эле. Алардын акыркысы келген кезде. Алар өтө көп болушат экен. Алар кайсыл жерге барышпасын, ал жерлерде бузукулук кылышат, ал жерлерди бузуп кетишет. Эч ким яжуж мажуждөр менен урушуп аларды жеңип алышпайт. Алар ушунчалык көп санда. Аларды эч ким өлтүрүп жок кыла албайт. Ошондуктан Исага Аллах Таала айтат: "Үңкүргө жашырын" деп айтат. Ошентип Иса алейхиссалам жана аны менен бирге болгондор Палестина жерлерине келишет.
Алар ал жерге жетип барышканда Яжуж Мажуждер бардык жерге бузукулукту таратып болушкан болот. Адамдар алардын жамандыгынан зыян тартышат. Ошондо Иса алейхиссалам Аллахка дуа кылат, бул Яжуж Мажуждерден Аллах Таала кутултуусун сурап, Аллахка дуа кылат. Мына ушул орунда Аллах Тааланын кудурети белгилүү болот. Аллах Таала аларга курттарды жиберет. Нагаф деп аталган курттарды жиберет. Бул курттар алардын моюндарына кирип алышат. Аллах Таала алардын баарысын бир түндө жок кылып таштайт. Яжуж Мажуж бир түндө жер жүзүнөн кырылып кетишет. Алар өлгөндө алардын денелери сасый баштайт. Алардан курттар чыгып сасый баштайт. Мына ошондо Иса алейхиссалам Аллахка дуа кылат. Ошондо Аллах Таала мойну төөнүн мойнундай болгон куштарды жиберет. Бул куштар өтө чоң куштар болот. Алардын денелерин, Яжуж Мажуждердин денелерин Аллах каалаган жерлерге алып барып ташташат. Деңизге же кайсы бир жерлерге алып барып ташташат. Кийин Аллах Таала жерге каттуу бир жамгыр жиберет. Бул жамгырдан адамдардын чатыры, үйү да куткарып кала албайт адамдарды. Жамгыр жерди кайра тирилтет. Жана ага дагы береке кайтып келет. Жакшы бир жашоо кайтып келет. Адам алейхиссалам заманында болгон сыяктуу береке кайтып келет. Бул берекени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай аныктама берген. Хадистерде 3-төн 9-га чейин болгон адамдар бир анар дарагынын көлөкөсүндө эмес, анар дарагынын бир дана даанасынын көлөкөсүндө көлөкөлөй алышат. Мына ушундай чоң болот. Бир дана анар дарагынын даанасы. 7 адам анын көлөкөсүнө батышат. Бул нерсеге жерге түшө турган чоң береке себеп болот. Иса алейхиссалам жер жүзүндө 7 жыл калат, ал крест сындырат жана чочкону өлтүрөт. Адамдарды бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынууга чакырат, таухидке чакырат. Адамдар Аллахтын динине топ-топ болуп киришет жана ал Аллахтын үйүнө ажылык кылат. 7 жылда адамдардын баарысы Аллахтын динине киришет. Адамдардын ой кыялына келбеген жакшылыктар болот. Жер эми пайда болгондой абалына кайтат. Кийин Иса алейхиссалам аламдан өтөт. Азыр биз кыяматтын 3 чоң аламатын көрүп чыктык. Иса алейхиссаламдан кийин адамдар иманда турушкан убакытта адамдарды шайтан дагы адаштыра баштайт. Адамдар дагы адашууга кайтышат. Жердин чыгыш тарабында жер жутуу болот. Жер титирөө болот. Бир топ шаарлар жер астында калып кетишет. Адамдар аларды издешет, бирок аларды таба алышпайт. Зилзала 3 жолу жер каттуу титирейт. Зилзала болот, жер титирейт. 3 жолу жер каттуу титирейт. Натыйжада жер жутуу болот. Бул жөнөкөй жер жутуу эмес. Бул тууралуу адамдар сүйлөшөт. Адамдар бул жер жутуу тууралуу сүйлөп жатышкан убакытта биринчи жер жутуусу тууралуу зилзала болуп сүйлөп жатышкан убакытта батыштан жер титиреп, жер жутуу тууралуу дагы бир маалымат келет. Жана Араб жарым аралында 3-чү бир жер титирөө болуп, жер жутуу болот. Мындан кийин болсо түтүн пайда болот. Духан. Түтүн чаң деген, духан деген. Духан, түтүн, чаң деген маанини билдирет. Бул мына ушундай духан, түтүн асман менен жердин ортосундагы бардык нерселерди толтуруучу түтүн. Ал жерди камтып ороп алат. Момундарда андан ал себептүү тумоо пайда болот. Аллергия болгон сыяктуу. Капырлар болсо каттуу зыян көрүшөт. Бул түтүн бүткүл дүйнөнү каптап калат. Дүйнө бардык жери түтүнгө толуп кеткен болот. Дүйнөнүн бардык жери түтүнгө толуп кеткен болот. Кийин бул түтүн жоголуп кетет. Мына ушул түтүн акыркы 3 аламат келе жатканын белгиси болуп саналат. Аллах Таала айткандай: "Хал янзуруна илля ан та'тияхум малаикату ва я'тия раббука ва я'тия бa'ду аяти раббик. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun." Алар эми эч нерсени күтүшпөйт. Бир гана өздөрүнө өлүм периштелер келишин же Раббиңдин келишин же болбосо Раббиңдин кээ-бир белгилери келишин күтүшөт. Раббиңдин кээ-бир белгилери келген күндө эч бир жанга ыйманы пайда бербейт. Эгер мурда эле ыйман келтирбеген же ыйманында бир жакшылык кылбаган болсо. Айткан силер да күткүлө, биз да күтүүчүбүз. Калган 3 белги бүтүрүүчү белгилер.
болып саналады. 8-ші ақырқы 3 аламаттың біріншісі бұл күндің батыштан шығусы. Шығыштан емес. Күн батыштан шыққан уақытта періштелер қалемдерін түшірішеді. Ешқандай тоба қабыл алынбайды. Дуа ибадаттар қабыл алынбайды. Кейбір риwаяттарда күн батыштан 3 күн қатарма-қатар шығусы айтылған. 3 күн батыштан шығып, кейін шығыштан мұрдағыдай шығусын ұлантады деп келінеді. Мына шундай айтылады. Адамдар үшін бұл аламат түсінікті болады. Адамдардың жүрегіне қорқу түседі. Алар иман келтіру керек екендіктерін түсініп жетішті, бирок эми кеч болды. Күн батыштан шыққандан кейін тоба, таат ибадаттар қабыл алынбайды. Барысы түгенді, болды, бүтті. Мына ушундан кейін дабба деген айван шығады. Аллах Таала айтқандай, адамдар менен сүйлөшө турган айван бұл. Зайыф хадисте келет, бұл айвандың милдеттерінен бірі адамдарға белгі қойып шығу керек болады. Бұл момын, бұл капыр деп белгі қойып шығады. Бұл туралы келген хадис сахih емес, бирок зайыф. Ал бір қанша мөөнөт адамдардың арасында болады. Бұл айван кейін өлөт. Кейін қияматтың чоң белгісі башталады. От пайда болады. Кейінки қияматтың чоң белгісі от пайда болады. Бұл жерде суға оқшоп, бұл от жер жүзінде суға оқшоп әрекет қыла тұрған от болып саналады. Бұл туралы екі риwayat бар. Ал Йемен деңізінен шығады. Башқа бір хадисте айтылғандай, ал жердің шығыш тарабында пайда болады. Жалпысынан алғанда бұл от адамдарды бір шеттен айдап келеді. Бұл от адамдар түнде жүрсе жүреді, күндіз ес алышса адамдар тоқтайды. Жарым күн жана жарым түнде тоқтайды. Түндің ақырында дағы жүрүүнү баштайды. Адамдар андан качышат, ал адамдардың артынан кайнаган толкун сыяктуу жүрөт. От адамдарды алды тарапка куйт. Натыйжада адамдарды ар кайсы тараптан жыйнап келет. Адамдар бул дүйнөнүн махшар майданына жыйналышат. Бул адамдар жыйналган жерлер Шам жерлери. Бардык адамдар Шам жерине чогулгандан кийин Аллах Таала жеңил бир шамал жиберет. Жибек сыяктуу жумшак шамал. Ал ар бир момун жүрөгүндө ла иляха иллаллах болгон ар бир момунду жанына алып кетет. Жүрөгүндө ла иляха иллаллах болгон ар бир момун имандуу киши бул шамалды сезүүсү менен өлөт. Бул шамал адамдарды өлтүрө берет. Имандуу адамдар өлүп кетишкенден кийин жерден Куран көтөрүлөт. Аллахтын ысмы болгон бардык нерселер көтөрүлүп кетет. Жерде махлуктардын эң жамандары калат. Мына ошол адамдардын үстүнөн кыямат кайым башталат. Кыямат кандай кайым болот? Кыямат кандай башталат? Сурдун ээси, сурду чалуучу периште, анын ысмы болсо Исрафил, сурду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында оозуна алып келген. Эми үйлөй турган уақытты күтүп турат. Исрафил, сурду үйлөөчү периште. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында эле сурду оозуна алып келип койгон. Эми Аллахтын буйругун эле күтүп турат. Чалынса кыямат кайым башталып кетет. Мына ушундай кылып акыры сур чалынат. Чагылган, чартылдаган сыяктуу, күн күркүрөгөн сыяктуу өтө каттуу үн чыгат. Өтө коркунучтуу үн. Аны уккан ар бир инсан жан берет. Бул үндү уккан алгачкы инсан бул төөлөргө жем берип жаткан инсан болот экен. Базарларда алды сатты кылып жаткан адамдар угуп жан беришет. Бул үн шамал сыяктуу жер жүзүндө тарала берет. Аны уккан ар бир инсан өлө берет. Сурдун үнү кете берет, адамдардын жаны үзүлө берет. Айвандар, адамдар, тирүү жандын, адамдар, айвандар, тирүү жандын баарысы өлөт. Үн жогоруга көтөрүлүп асманга чейин чыгат. Жана периштелер өлүшөт. Үн асманга көтөрүлгөндө асман чайкалып кайнаган май сыяктуу кызыл болуп калат. Асмандагы нерселер төгүлө баштайт, жылдыздар төгүлөт. Күн ай кагышып кетет. Асмандан метеориттер жерге кызыл от сыяктуу кулай баштайт. Жердин ар кайсы тарабында вулкандар жарылып чыгат. Кала берсе деңиздерде да вулкандар чыгат. Асманда от, жерде от, деңиздерде от. Бул сүрдүн үнү токтогондо асман жердеги бардык нерсе өлүп бүткөн болот. Аллах калуусун каалагандардан башка. Алар кимдер? Аллах Таала жана өлүм периштеси. Аллах Таала дайыма эми тирүү болгон зат, жана өлүм периштеси. Эми өлүм периштеси калган болот. Мына ошондо Аллах Таала өлүм периштесине ким калды?
O ölüm periştesi deydi. Al жооп берет, Жебирейил kaldı deydi. Mikail kaldı, İsrafil kaldı. Ошондо ölüm periştesiге Allah Taala ölüm periştesine buyurat. Alardan canını al deydi. Mına ошондо Жебирейил жана İsrafil, Mikail ölөт. Ошондо Allah Taala сурайт, kim kaldı deydi. Ölüm periştesi men deydi. Allah Taala ага öl deydi, alda ölөт. Allah Taala 7 kavat asmanды 10 kolu menen кармайт. Keyin alardı 3 жолу silket. Ар bir жолу бүгүн мүлк kimге тийиштүү дейт. Мына ушундай сурайт. Бүгүн мүлк kimге тийиштүү? Бул падышачылык kimге тийиштүү дейт. Мына ушундай сурайт. Ошондо эч ким жооп бербейт. Аллах өзүнө өзү жооп берет. Ал жалгыз болгон, кахар болгон Аллахка тийиштүү дейт. Мына ушинтип бул дүйнөнүн баарысы бүтөт. Bir gana Allah Taala kılat. Kullu men aleyha fan. Bardık nerse çok boluvçu deydi Allah Taala Kur'an'da. Ve yebqa zul celal vel ikram. Jana ulu bolgon Rabbin gana kılat deydi. Berişen bolgon, ulu bolgon Rabbin kılat deydi. Allah Taala daima tirүү, daima tübөлükө kaluvчу zat. Эми суроо. Allah'tan sizin жүрөгүңүздө канчалык орду бар? Анын буйруктарын канчалык улуулайсыз? Аллахтан башка бардык нерселер бул махлуктардын баарысы жок болот. Аллах Тааланын өкүмдарлыгынан башка өкүмдарлык жок экенин мына ушул хадистерге карап, аяттарга карап билүүбүз керек. Мына ушул кыскасы кыяматтын 10 чоң белгиси тууралуу. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Subhanaka Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Muhsin Keji YouTube kanalı siz diningizdi жақшырақ үйрөнүүңүз үчүн кызмат кылат. Видеолорго лайк басып, комментарийлер калтыруу аркылуу каналдын өсүп өнүгүүсүнө жана видеолордун таралуусуна себепчи болуңуз. Каналыбызга катталып жана видео сабактарыбызды өз жакындарыңыз менен бөлүшүңүздөр. Keyinki videolarda ötkörüp жибербөө үчүн коңгуроону басып коюңуз. Аллах Таала сиздерден разы болсун. Амин я Rabbel Alamin.